Кончо Кыргыз Республикасынын композиторлор уюмунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, Ысык көл районунун ардактуу аты уулу Камчыбек Букалаевдин чыгармачыл бейнеси менен жакындан таанышуу максатында анын туулуп өскөн кичи мекени Ысык көл районуна караштуу Чырпыкты айылына келип түштүк. Ушул менин туулуп өскөн жерим, короомдо турабыз. Бул жердин дагы чоң бир тарыхы бар жер. Биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов да мына ушул кереметтүү, касиеттүү көл жээгиндеги Чырпыкты айылында жарык дүйнөгө келген. Ошол айылдын эң сыймыктуу деген чоң атам ушул болот. Бир урууданбыз, тууганбыз. Менин өзүмдүн атам да ушу кишинин кеп сөзүн угуп, Касым Тыныстановдун көп нерселерди айтып берчү эле. Ошон үчүн менин айылым чакан айыл болсо дагы чакан эмес, чоң айыл болуп калды кийинчерээк. Камчыбек Букалаевдин атасы Макелдиев Ыскак Касым Тыныстанов менен бир жагынан тууган, бир жагынан жолдош катары өтө жакшы мамиледе болгон. Апасы Кенже апа балдарына мээрим төккөн, аялзаттын эң мыктысы, акылдуу, ажарлуу адам болгон. 6 уул, 3 кызды эрезеге жеткирип, татыктуу тарбия беришкен. Ушул огороддо мен ата-энем баштап ушу баарыбызга шарт түзүп берген. Атам, апам азыр ушунчалык толкундануу менен эстейм. Ата конушу ардак, ата салты сыймык дегендей, маегибизди мына ушул ата конушунан баштадык. Айылда турушса деле ушул мени чоң музыкага аралаштырган, өзлөрүнүн акыл насааты менен тарбиялады, жакшы тарбиялады деп эсептейм. Атам өзү курулушчу жагында иштеп жүрдү, апам болсо ошо үйдө эле бизди багып, биз көп бир тууган болчубуз. Апам баатыр эне, бул жердеги кошуна колоңдор айтып калышчу, силерди аябай жакшы тарбия берди деп айтып калышат. Биз азырда сыймыктанабыз ата-энебиз менен. Атам өзү аябай иштерман киши болчу. Эртең менен чай ичип чыгат да анан кийин эле ушул огороддо эле жүрчү да эсимде. Буурке алмабак көбү ошол атамдын убагындагы калган алмалар, мына моореке турган алмалар. Анан түштө келет дагы, түштө чайын ичип, тамагын ичип алып эле кайра эле кыбырап эле ушул огороддун ичинде жүрчү. Анан эмнегедир бизди көп деле мындай кара жумушка аралаштырган жок да. Бизди аячыбы, өзү мындай катуу эле бизди тарбиялап кармады, бирок ушу жумушка келгенде эле бизди көп аралаштырбай эле өзү ушул коронун баарын ордоруна коюп баштаган ушул атам болчу. Боореке мен кармап турган алма, эми бул бирөөсүн эле айтайын, мындан башка деле көп атамдын убагындагы тигилген көп бактар бар. Атам 1985-жылы каза болду. Андан бери эле канча убакыт өттү, ошондо бир топ эле жыл болду деп эсептейм. Оореке мындай карып бараткан алма, ушун атамдын өзүнүн колу менен тиккен алмаларда. Ар бирибизге бөлүштүрүп мындай ряддарды, бул сеники деп арнап коюптур да атамчы. Апам өзү сүрөттөрдөн көрөм, азыр кичинекей кезде айта алган жокпуз, өзү сулуу, татынакай болгон апам бар болчу. Мен Абдыраев интернатында окуп жүргөндө эсимде, кетип баратканда баарын таптатынакай кылып, өзү таза киши болчу, аябай таптаза болгон. Үйдө дагы, сыртта дагы баарыбызды аябай таза кармаган киши болчу. Апамдын айырмасы ушундай да болчу да. Ыйлап, жакшы окуу деп. Ушунун баарын эстеп аябай толкунданам. Ушул ата-энем ушундай кишилер болчу да.
Мына ушундай кереметтүү жерде өсүп чоңойгон келечектеги талант Камчыбек Букалаев Чырпыкты айылындагы мектеп босогосун 1964-жылы аттап А деген арифти тааныган. Мына бул мен сол жагымда турган ушул өзүм окуган мектеп, 1-класска ушул жерге келдим. Ошол ушул боюнча эле турат. Мен ушул мына азыр аябай толкундануу менен карап атам. 1-ден 3-класска чейин ушул мектепте окудум. Ушул жерде алгачкы билим алган касиеттүү менин мектебим. Аны кандай гана эжелерим Нурбүбү, Батмакан деген апалардын колунан окудум. Классташтарым менен аябай эле алыс болчу үйдөн. Жөө келчүбүз, ойноп, ал убакта кичинекей убакта эчтекени сезбейт экенсиң. Анан портфелибизге, китеп кабыбызга тиги алма, анан бир кусок нан салып койчубуз, курсагыбыз ачса жейбиз деп. Ушул жерге мектепке келип алып анан кийин тентек кылчубуз, кадимкидей эле кичинекей балдар кандай болот. Жакшы бир классташтарым бар болчу, Темирбек, Алымбек деген. Биз ылдый жакта турчубуз. Кышында ал убакта кар да аябай көп жаачу. Анан чана менен келчүбүз. Өйдө калса чана дагы оңой менен тебилбейт. Аны ылдый жакка болгондо кичи эңкейиш болуп катуу айдап чана менен кетчүбүз. Ал убакта муз көп болчу. Кийин кар да жаабай калды. Ошентип биз мектепке келип, ушул жерде окуп жүрдүк. Касым Тыныстанов атындагы мектеп азыр. Кийинчерээк ушул айылыбыздын сыймыгы болгон, биздин айыл эле эмес, Кыргызстандын сыймыгы болгон Касым Тыныстанов чоң атамдын ушу мектепке аты берилди. Монтип ар жагымда турганда эстелиги тургузулду. Келди ашчысы көл коюнуңду, кулач жайып батырайын боюмду, то бермети касиеттүү энеке. Чырпыкты айылында биз бир 3 чоң уруу эл жашайбыз. Негизи түбү Саяк болот. Ошо Саяктын ичинен Кутканберген деп коет. Анан ошо Акылбек атанын урпактарына кирет. Ошо Акылбектен Саскен тукумунан ошо Торгой, Букалай, Кыргызбай, Шалкыбай деп 8 Маркатай деп коет да. Ошо Маркатайдан жакын болот. Букалай, Маркатайлар бир тууган болот. Букалайдан Асан, Искак деп ошо Искактын тукуму болот бул киши. Бул өзү Камчыке ошо мен айтып кетпедимби? Маркатай, анан Букалай деп. Ошо Маркатайдан Касым Тыныстанов болот. Маркатайдын 3 баласы бар, 4 баласы. Тыныстан, Уралы, Мухамбет, Жаныбек депчи. Ал эми Тыныстандан Касым атабыз да. Ал эми ошо Маркатайдын бир тууганы Букалайдан болот да, бул Искак. Анан Искак атанын баласы да негизичи. Балыкчы көлүдүн баш экен, озоргонадыр таш экен, таштууда болсо бул жердин кыздары сулуу наз экен. Мен келин болуп келгенде ушу 4 жаштагы бала эле. Балам. Бул кичинекейинде баладай болуп, чуркап, же мындай кылып ойноп, тентек кылчу эмес. Анан менин абышкам Волгасы бар эле. Ошого көбүрөөк түшүп. Анан жөн болгондо ушу мени эки жака ээрчичи, ырбачыга эки жака барган. Албай кетсем, оон алып ыйлачы. Анан бул баладай болуп ойнобогону, бул баланын кичинекейинен баштап эле ышкырып жүрүп, ошондогу ичиндеги талант ошондо эле өсүп өнүгүп анан жетти. Балдар үчүн жакшы мындай ырларды жазды. Эми көп эле жазуучу акындар бар, бирок бул менин Камчыбегимдей балдар үчүн жазган аз. Менин оюмча да эми мен окуган, өзүм окугандардан ошентип ойлойм. Букалаев Камчыбек байкебиз болот. Ушу байкебиздин чыгармачылыгын, ушунун талантын сүйүүчүлөрдөнмүн да. Байкенин чыгармачылыгын кечесин өткөрөбүз деп Камчыбек абаны чакырып, ошо жерден клубтан эл батпайт. Ошондо бир ыр жаздым эле. Ошону окуп берейин. Обонун жазып элине, тууган жер ысык көлүнө, ат көтөргүс иш калды, дем берип элдин демине. Чырпыктынын кулуну, чыры жок жоп-жош жупуну, чуркабай атак даңкыңа, окутат жап-жаш муунуңу.
Каны бар уулу Касымдын, кылганын кылат жакындын, ободон таптың сыйырмас, кылганын кылып баатырдын. Айылың тозуп салмактуу, ардактап элдик талантты, өткөрсө көздүк кечеңди, моокуму канбай тарашты. Атым жакшы сыкыр, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төк, сулуулукту жыйнаган. Күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө обончунун чыгармаларынын көпчүлүгүн өзүнүн аткаруусунда сунуштап жатабыз. Анткени көл жээгинде төрөлүп, көл толкундары менен тең жарышып чоңойгон Камчыбек ага обондорунун көпчүлүгүн кереметтүү, ыйык көл темасына арнаган. Мектептен келип, анан көлдү көздөй кетчү элек мына менин артымда өзүм мактаган, өзүм даңазалаган, аракет кылган, сулуулугун даңазалаган Ысык-Көл турат. 4 класска чейин Чырпыкты айылынын орто мектебинде окуган. Андан кийин Фрунзе шаарындагы Мукаш Абдыраев атындагы мектеп-интернатка которулуп, ал жерден 2 класс окуса дагы аккордеонду ошол жактан үйрөнгөн. Ошол убактагы атагы чыккан көп чоң обончулардын ырларын жаттап, ырдап, өзүмчө эле бир бушайман болуп, башка сабакка көп деле мындай аракет кылчу эмесмин, жакшы сабакты жакшы окучумун, бирок эмнегедир ушул музыкага, ырга өзүм жакын болчумун. Бирок бул мектептин шартына көнө албай, Борбордогу номер 1 мектеп-интернатка которулган. Интернаттын жанындагы Кыргыз фильм киностудиясы чыгармачылыгына өтө чоң түрткү берген. Киностудия жаныбызда. Интернатка келип эле балдарды киного тартканга, дубляжга ошо колдонушчу да режиссерлор. 2 фильмге дубляжга катышып калдым. Орусчадан кыргызчага катышкан озвучка деп коет го. Үн метип. Бирөө Полонез Агинского деген кино, экинчиси Смелого пуля боится деген 2 киного мындай озвучкага катышып калдым. Ошону менен эле мен аякта интернатта да жөн жүргөн жокмун да. Дворец пионеровго барып сүйлөп жүрдүм, жана чтец болуп. Ошол эле убакта Кыргыз ССРнын мамлекеттик телерадио комитетинин Даяр бол жана Жеткинчек аттуу радио журналдарында текст окучу. Мындан сырткары мектептеги өздүк көркөм чыгармачылык кечелеринде аккордеон ойноп жүрдү. 1972 жылы 8 класста аяктаган соң Таштан Ирматов атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайга өтүп, өзү окуган интернатка музыка боюнча мугалим болуп орношкон. Эмне себептен аралашып калганын өзүм деле билбейм. Он жазып баштадым. Музыкалык педагогикалык окуу жайдын акыркы курсунда окуп жүргөн мезгилинде атактуу акын Абзый Кыдыровдун бөбөктөргө арналган Ачык көңүл балдарыбыз деген ырын журналдан окуп, обон жазган.
Окуучулары менен бул ырды ырдап сынактарга катышып, эл абдан жакшы кабыл алган. Бир аздан кийин бул ырды бала бакчадагы бөбөктөр менен бирге орто мектептин окуучулары эл алдына ырдап чыга башташкан. Ошентип алгачкы чыгармасы элдин арасына сиңип, ушул ыр Камчыбек Букалаев үчүн чыгармачылыктын башаты болуп калган. Бүгүнкү күндө Борборубуздагы номер 69 гимназия жана Сокулук районундагы номер 1 балдар бакчада музыкадан сабак берет. Чыгармалардын көпчүлүгүн балдардын жан дүйнөсүнө арнаган. Өзгөчө баягы ырга көп басым кылган, балдарга жазылган ырлары азыркы күнгө чейин ар кайсы сахналарда ушу кичинекей 3 жашар, 4 жашар, 5 жашар кичинекей балдар кыздардан баштап чоң ушу залкар кишилерибизге чейин аткарылган чыгармалары. Негизи мен ырдачумун. Мектеп бала чагымда атам менен Всесоюздук конкурска барып келгем. Ал деген 89-жылы, анда 6 жашта болчумун. Всесоюзный конкурс, жана фестиваль жаш балдардын. Ошол жана Евпатория, азыр Крымдагы шаарга барып, ошол жерде Россиянын залкар композиторлору менен бирге ошол чоң музыкалдык жыйынга катышып келгенбиз. Анда мен папамдын Бакан ыры деген ырын ырдап баргам. Жакшы кабыл алышкан. Ал жерде жана Надежда Бабкина, Юрий Саульский, Евгений Долго деген Россиянын эң мыкты композиторлору менен бирге барып катышып келгенбиз. Анан тилекке каршы кийин музыкалык тармакка көп аралашпай, анан башка дипломатиялык жолду тандап алгам да. Айлансыздан көчүпкө кире качам секирип, далдосуна көк чөптүн жашынамын бекинип. 2015-жылы Бакандын ыры аттуу балдар ыр китебинде мектепке чейинки жана мектеп окуучуларына арналган жаңы ырлары ноталары менен толукталган. Ар кандай райондук, областтык, республикалык, шаардык кароо сынактарда, фестивалдарга катышып, көп сыйлыктарга ээ болгон. Биз Петр Шубин атындагы Борборлук балдар музыкалык мектебинде дагы биздин балдар хору жыл сайын ошо Камчыбек байкенин жаңырларын аткарып келет да. Анткени жыл сайын эле окуу жылы башталганда сентябрь, октябрь айларында эле Камчыбек байке зыпылдап папкасын көтөрүп алып, ошонун ичинен толтура ырлар, апа жөнүндө ыр жазып келдим, Савиз жөнүндө ыр жазып келдим. Бул болсо жаңы жыл жөнүндө ыр жазып келдим балдарга деп ушунчалык аракети чоң киши да. Жүрөгү назик, жалпысынан адамга кылган мамилеси кайрымдуулукка жакын деп белгилеп кетет элем. Көчөдө бир муктаж болгон кишилерди көргөндө ар дайым басып кетпей, ошол жардамын көргөзгөнгө ар дайым аракет кылат да. Бизден дагы ошондой талап кылат. Эң негизги жанагы кишинин таза болушун, элдерге мамиле кылганы, ошондой бир өзгөчөлүктөрү бар да. Ошого байланыштуу дагы мына кичинекей балдарды өзгөчө жакшы көрөт, тил табат. Ошон үчүн бул чыгармачылыгында дагы балдарга арнаган темасы өзгөчө орундалат. Бир уникалдуу ырлары бар, жанагы шлягер, хит деп коебуз. Ошондой балдарга арналган ырлар абдан көп. Обончулуктагы орошон таланты ошентип бөбөктөрдүн, келечектин ээлеринин жан дүйнөсүнө ылайыкташтырылып, балдар ырларына өзгөчө көңүл буруп, бүгүнкү күнгө чейин балдар дүйнөсү менен аралаша эмгектенип келет.
Камчыбек агай менен биз 15 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Ушул мектептин өсүп өнүгүшүнө агайдын кошкон салымы көп деп айтсам жаңылышпаймын. Азыркы күндө биз билебиз, балдар үчүн обон жазып, ыр чыгарган композиторлор, обончулар аз. Бул агайдын ыры аркылуу биз балдарды эстетикалык тарбия берип, балдарды тарбиялап келебиз да. Анан агайдын ар бир ырын карап көрсөк, обонун карап көрсөк, балдар ушундай берилгендик менен аткарат. Ар бир ырынын ушул тарбиялык мааниси абдан чоң да. Анан кандай гана конкурстар болбосун, кандай гана иш-чара болбосун, агай окуучуларды дайыма алып чыгып, конкурстарга катыштырат, мектептик, шаардык, райондук иш-чараларга дайыма катышып, биздин мектептин өсүп өнүгүшүнө жакшы салымын кошуп келүүдө. Камчыбек Букалаев чыгармаларын балдар үчүн гана арнабастан, башка тематикадагы обондорду угуучунун жүрөк түпкүрүнөн орун алгыдай кайрыктар менен оболотуп, жеткире эки багытта бирдей өнүктүргөн. Чыгармачылыкта чыныгы мындай чыгармачыл адам катары ошо чыгармачылыгын эле багып жашап жүргөн адам катары тааныйм. 1976 жылы Кыргыз мамлекеттик Бүйбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун маданий агартуу бөлүмүнө келип кирип, аны ийгиликтүү аяктагандан кийин Маданият министрлигинин жолдомосу менен Ысык көл районундагы маданият үйүнө алгачкы эмгек жолун баштоого жолдомо алган. Чоро Кожомжаровдун ансамблине көп жыл эмгектенген, иштеген Ильич Маратов деген мага кезигип калды. Эмне болду? Ошо институттан кезигип калды. Сен бизде Акку деген ансамбль уюшулду. 1 жыл болду болгону. Сен аккордеон жакшы ойнойт экенсиң. Сен бизге эле калбайсың, келбейсиңби? Биз издеп атабыз. Музыканттар жетишпей атат деп калды. Жанагы көл жөнүндөгү ырларымдын көбүн ошол жаңы келип иштеп баштаганда эле чыгарып жүрмүн азыр ойлосом. Ошол ансамбльде кирип биз Москвага даярланып, мен дагы ошо кирип уже иштеп калдым. Ошол ансамбль бараткандан кийин көлдүн ырлары ырдалыш керек дегендей мындай ой кетти да. Менде дагы ошол бизди жетектеп жүргөн кишилер дагы айтып калышы, көл жөнүндө ырлар болсо деп. Биздин ансамбльде сонун эле ойноп берчүбүз. Анан кийин ошо биздин аткаруучулар биринчи ырдап баштаган. Анан кийин удаа эле атың жакшы Ысык көлдү деле ошол 80-81 жылдары чыгарып калдым. Экөө тең Москвага барганда ошо экөөнү тең ырдап бардык. Жакшы Ысык көл ата бабам сыйлаган, айланасы жашылдыр сулуулукту жыйнаган, күн нуруна жаркылдап алтын чабак кыйнаган, көрбөй калсам сагынып куса болуп кыйналам, куса болуп кыйналам. Акку ырби ансамбль менен Москвага баргандагы сүрөтүбүз. Бул жерде да Жолдобай Кайыпов, Замирбек Үсөнбаев, бул аксакал киши ансамблибиздин эң аксакалы болчу, Жумабек Шербакунов деген. Канат Абдылдаев деген режиссер баарыбыз чогуу иштегенбиз. Ошо Москвадан концертте түшкөнбүз. Мен Чолпонтода иштеп жүргөндө бул сүрөт биз жайлоолорду кыдырчыбыз, кышында, жайында деле. Ошол жакта түшкөн сүрөт бар эки. Көкөйрок жайлоосунда болуш керек. Бул да эле ошол Агит бригада деп чубашып алып кетчүбүз, биз концерт койчубуз. Биз 1980-жылы искусство институтун бүтүп келгенде Акку ансамбль, элдик ансамбльдин түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калган. Ошондо биз 3 жылдай чогуу иштеп калдык. Көп элдик деген ансамбль мына ушундай жигиттердин аркасында, таланттуу жигиттердин аркасында элдик деген наам алдык биз. Биздин мыкты бир музыкант, коштоочубуз болуп турду. Биз бийлеп ырдап жүрдүк. Анан ушул биз Москвага бардык, чоң-чоң ийгиликтерге жеттик. Андан кийин Францияга бардык, Акку ансамбль чоң-чоң ийгиликтерге жетти. Мына ушунун баарын ушул Камчыбектин зор салымы бар деп ойлойм. 1982 жылы кереметтүү Көл кечи деген ыры СССРдин эл артисти Болот Миңжилкыевдин аткаруусунда ырдалып, Камчыбек Букалаев үчүн өтө чоң аброй алып келген. Кереметтүү Көл кечи аттуу чыгарманы болгону 21 гана жашында жараткан. Учурлар өтсө да унутпайм эшигин.
билбеп мени күндөрдүн ошунча кездери салмактуу сөзүңдү сактады эстедим жалындуу кездери келчи сагындым гүлдөн унутугуз керемет кечтери келчи сагындым гүлдөн унутугуз керемет кечтери 20 жашымда ушул көлдүн жээгинен эмес ушул үйдө отуруп эле чыгаргам. Анда 20 жаш деген каякта калды. Анан бул ырымдын дагы өмүрү узун экен, ушул убакка чейин аткарылат. Көлдүн тегерегинде башка жерлерде деле ыргалат. Анан кийин сыймыктанам. Көл жөнүндө ырым биздин залкарыбыз Булат Абдуллаевич Миңжилкиев өзү ушул жерде жазып, ушу концерттик эстрадага чыгарып жүргөн. Биз бир нече жыл бою чукул иштешип да калдык да. Ушул студияда Жумахматов атындагы чоң симфониялык оркестр менен ушул жерде бир нече чыгармаларын биз жазып бердик. Жазып ошо байкебиз менен чогуу иштештик. Иштешкен учурубуз абдан сонун болгон, абдан кичипейилдүү, ушунчалык адамга сүйкүмдүү бир мүнөзү бар экен. Байкемди аябай сыйлап калдым. Особенно бул творчествосын жакшы өтө баалап, биздин оркестрде абдан жакшы кабыл алышты. Жакшы маанай менен сонун музыкаларын жазып берди. Камчыбек Букалаев обон жаратууда ырлардын текстине терең маани берет. Көпчүлүк ырлары Абзи Кыдыров, Турар Кожомбердиев, Сооронбай Жусуев, Шайлообек Дүйшеев, Кыялбек Урманбетов жана башка белгилүү акындардын сөздөрүнө жазылган жана акындар менен өтө тыгыз байланышта иштеп келет. Мен да ошо Камчыбек Букалаевдин Сы-көл деген чыгармасын аткарып келем. Бул чыгарманы негизи Камчыбек байке өзү адам катары да абдан адамгерчиликтүү, анан маданиятты, музыка искусствосын түшүнгөн адамдардан. Анан бүгүн биздин арабызда оончулар аябай көп да нота тааныбаган. Ошого байланыштуу мисалы бизге ырчыларга нотасы жок эле мага ар кандай ырларды жөнөтө беришет да. Мисалы Камчыбек байке нотаны билген, мындайча айтканда музыкалык билими бар, сабаттуу композиторлордун катарында. Өзүңө аткарып берчи Гүлзинат деп өзүнүн кандайдыр бир сунуштары менен татынакай кылып нотага түшүрүп алып, бардыгын жазып алып келет да. Ысык көлдү таң сүргөндө карасаң, уйкусунан жаң ойгонуп жатканда. Кээ бир авторлор мисалы сөзгө көп көңүл бурбай чыгарат да. Бул ар бир ырына сөздү дагы аябай тандайт да. Ушунчалык жакшы авторлор менен иштешет, сөз жазган. Тандап туруп анан мындайча айтканда майын чыгарып, жүрөгү менен ушу чыгармачылыгына илешкени, ушунчалык берилип иштегени байкалат да. Текстке өзгөчө маани берет, көңүл бурат. Үйдө мисалы абдан көп кыргыздын акындарынын, жанагы заманбап жаңы чыгып келаткан жазуучулардын китептери көп да. Ошону ар бирөөнү окуп чыгат. Анан ар бир ырлардын баардыгында бир өзгөчөлүк төрү бар да. Ошол текстке маани бергени мага абдан жагат да. Ушу байкем жайкысын көп келет. Анан өзү дагы көлгө түшкөнү жакшы көрөт. Кыялданып, көл жээкке барып, кичинекей чагында чоңойгон үйүндө, ак оротто, ошондо көпчүлүк чыгармалар ушу көлдөн айылдан жаралды го деп ойлойм. Өзүнүн адамгерчилиги өтө жумшак, өтө мындай бир адамга болгон мамилеси, тууганчылыкка ушундай жөнөкөйлүгү өзүнүн мындай бир өзгөчө бир жакшы адам да. Аябай сыймыктанабыз Камчыкемди айтып, каякка барса
ошо камчыкенин ырларынан ырдайбыз дегенде анча мынча мугушун оондор оор ырдай албайт жөн элечи. Кыйын эле бир аябай профессионал ырчылар да болсо мындай ырдай албайбыз чыныначы. Жаттай да албайт киши. Кээ бир оңой оондор бар го, жана шоколад жейт элем дегенде мындан андай эмес булардыкы. Окшобойт, башкача да бир стили да башкача оондору. Эми мындай талант элдин баарына эле берилбейт. Өзүнүн 11 тууганын ичинен ушул камчыбегим таланттуу. Бүлбүлдө от көрүнөт деген бир ыры бар эле. Чырпыктым деген. Анан ошондо бу биздин Касым Тыныстанов мунун чоң аталары менин кайнатам болот. Анан ошондо ушу Алыкул Осмоновдун ыры болсо керек ушул сөзү. Анан ошондой бир от көрүнөт деген ушу репрессия болуп кеткенде кимге биздин атабызга арнап жазган ыры деп эле оюмда ойлойм да мен өзүмдө. Анан ошолорго ким Камчыбек огон жазды. Толкун жок жым-жырт эки жак, чырпыкты жактан от чыгат, ошондой жанган от тура, ойноп бира күлгөн жаштык чак, ойго да кайдан келиптир, жал-жалым ой, айрылып минти олтурмак. Сен болсоң алмаса багым, мен болсом күздүн шабалы, сен болсоң айдын жамалы, мен болсом көлдүн чабалы. Айрылып эсен көргүчө жал-жалым замандан бакыт табалы, замандан бакыт табалы. Салкарлардын кандайдыр бир чыгармачылыгы, жүргөн тургандары, адамдык касиеттери жукса экен деп көп композиторларды, оочуларды ээрчип жүрдүм убагында. Ушу байкем ырларын аткарып ырдагым келет, бирок ырдай албайм мен. Менин ордума келинчегим бар, Чынара. Байкемдин экөө дуэт болуп тойлордо Түнкү кайык деген чыгармасы бар, келинчегим жакшы ырдайт. Tün aylı tün, gölde bugün dolkunsuz, bitirmelip bir jılmayap kedi sus, burçu beri uşu tünkü kayıktı, köl üstünde uçkan kuş, göl üstünde min bol oyun uçkan kuş. Tünkü kayık kayda baracağımız, ulu rahat demiz bikin düştüğü, ulu rahat demiz bikin düştüğü. Эртең менен таң атпай биз тура электе туруп, көлгө барып түшүп келет. Көлгө келгенден кийин мен чайымды даярдап, чайымды берип, байкемде кодулдук жагы бар, сүйлөп, кишини күлдүрүп, аябай жакшы кишинин көңүлүн да ачып турат. Анан байкем ушу мага жөнөкөйлүгү менен жагат. Кайнага катары эмес, агам катары көрөм. Жубайы Саттарова Бактыгүл эже жаш муундарды билимге сугарып, окутуучулук кесипти аркалап келет. Экөө 3 уулду тарбиялап, учурда 9 неберенин чоң эне, чоң атасы. Эми
камчы экөөбүз баш кошконубузга 45 жылдан ашып бартат. Мен анда 20 жашта болчумун. 21 жашта уже улуу балабыз төрөлгөн, 3 балалуубуз, 3 тең эркек. Аларга убагында камчы экөөбүз жогорку билим бергенге аракет кылып, жогорку билимди 3 тең өзлөрүнүн үйлөрү бар, азыр мына бөлүнүп биякта жок, камчы экөөбүз үйдө туруп атабыз. Кичинекейибизде айылга барганда жана салт бар эмеспи, көчөдөн аксакалдарыбыз жолукканда кимдин уулу болосуң, кимдин баласысың дегенде, ошондо эсимде Камчыбек Букалаевдин уулу болом дегенде өтө жакшы бир сөздөр айтчу да. Атаңдай болсоң жаман киши болбойсуң деп. Анан биз дагы ошол аксакалдарыбыздын жанагы атамды уят кылбай бир жакшы инсан болуп чоңойсок экен деген ошондой тилек бар болчу да. Неберелерибизге Камчыбек көп көңүл бурат, аябай жардам берет аларга, аябай кам көрөт. Улуу неберебиз 21-ге чыгып Москвада окуп атат, аябай жакшы ийгиликтүү окуп атат. Ал ага өзгөчө жардам берип атат, азырынчачы окунсун, бүтсүн деп. Виктор деген неберебиз бар, ментальныйдан постоянно жеңүүчү болуп чыгып атат. Кичүү балабыздыкы болсо тиги 61-чи мектепте окушат. Ошо неберелерибиз менен сыймыктанып, ошолордун жетишкендиктерине, окууларына, жанагындай тиги Бекунукундай болгон жетишкендиктери менен аябай сүйүнүп, кубанып турабыз Камчыбек экөөбүз. Чоң атам мени Абдулас Малдыбаев атындагы театр опера балетине алып барып, ошол Саманчын жолу, Лебединое озеро, Спартак деген балеттерди көрсөтүп, мен өзүм дагы жактырып калдым да ошол балеттердичи. Классический музыкаларды угуп жактырып калдым. Анан атамдын өзгөчө жакшы көргөн балети болсо бул Спартак балети, Арам Хачатуряндын чыгармасы. Анан ал Сергей Рахманинов, Чайковский ошол улуу композиторлордун мондай обондорун угат да музыкаларын. Бизге өтө катуу оор же болбосо мындай мамиле кылбайт эч качан. Биздин өзүбүз тандаган жолубузду колдоп, түрткү берип, өзүнүн кеп кеңешин берип, бирок биздин иштерибизге же болбосо үй бүлөдөгү биздин жашообузга эч качан мындай кийлигишкен эмес, азыр деле кийлигишпейт, болсо кеп кеңешин берет дегендей. Чыгармачылык чыйырындагы эмгектери бааланып, Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин диплому, Биринчи республикалык эл ичи өнөр кенчи деген кароо сынакта лауреат болгон. Ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын композиторлор уюмунун мүчөсү деген наам ыйгарылган. Республиканын маданиятына жана искусствосуна сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Роза Утунбаеванын демилгеси менен 2013 жылы өткөрүлгөн Биринчи республикалык балдар үчүн арналган Бөбөк ыры кароо сынагында жазды күтүү деген ыры менен баш байгеге жана дипломго ээ болгон. 2014 жылы Ысык көл мамлекеттик администрациясынын номер 149 токтому менен Ысык көл районунун ардактуу атуулуу төш белгиси ыйгарылган. Камчыбегиме ден соолук каалайм. Дагы көп жылдар узакка светасы менен аман эсен жашап, дагы көп чыгармачылыгында иштей берсин. Биз Камчыбекке узун өмүр каалайбыз, ден соолук карайбыз, үй бүлөсүнө. Байкем ден соолукта болсун, аман болсун, чыгармачылыгы өнө берсин, өсө берсин. Камчыбек байкеге эң негизгиси эми адам баласына эмне керек? Бекем ден соолук керек экен. Ушу бекем ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ушу ар дайым эле ушул чыгармачыл чөйрөдө биздей ушундай аткаруучулар Камчыбек байкенин жакшы ырларына муктаж болуп, күбө болуп, аткаруучу болуп жүрө берели, ушу чыгармачылык биикти каалайм. Эң негизги тилегим атамдын өмүрү узун болсун, чыгармачылыгы мындан дагы өнүгүп өсө берсин, кыргыз элибизге дагы бир чоң чыгармаларды жарата берсин. Чыгарма ошо жаңырымда Кырчын кемин деп жазганбыз. Сөзүн Жыргалбек Райымов байкебиз жазган, ону меники, ошону ырдап берейинчи.
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана кесиптик ишмердүүлүгүндөгү зор жетишкендиктери үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул жарлыкка Бишкек шаарындагы номер 69-Токтогул Сатылганов атындагы окуу комплекс гимназиясынын хор жана ырчылык ириминин жетекчиси, обончу композитор Камчыбек Букалаевке Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамы ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамы ыйгарылсын. Букалаев Камчыбек Искаковичке Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын хор жана ырдоо ириминин жетекчиси. Камчыбек Букалаевке мындан ары дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жарашкан, уккан адам бир көрүүнү самашкан, гөл сулусу элибиздин сыймыгы, дайым сүйүп ыйык тутуп карашкан. Атың жакшысы көл, ата бабам сыйлаган, айланасы